чемпион болуунун себеби эмнеде? Алейкум салам. Кудай буйрса, Кудайдын буйругу менен бүгүн чемпион болдук. Чемпион болуш Кудайым ким көп мээнет кылса, көп жакшы дайынданса, ынтымак болсо ошол жеңишет деп ойлойм. Команда канча процентке тактиканы так аткарды деп ойлойсуңар? Команда Кудай буйрса 100% так аткарды деп ойлойм. Жеке деги ынтымак ортону ала албай калсачы, сиздин оюңуз кандай, оюнун жүрүшү кандай болуп калат деп ойлойсуз? Жеке алдырбай атса, старттан алганга аракет кылмакпыз Кудай буйрса. Ассаламу алейкум. Жеңиштин даамы ар бир турнирде ар башкабы же баары эле мындай бирдей болуп калабы? Жеңиштин ар бири ар кандай болот да. Бири оору менен келет, бири жеңил жиреги менен келет. Сары Өзөн кандай атаандаш болду силерге? Сары Өзөн күчтүү атаандаш да, качандыкы Сары Өзөн. Тактикасы күчтүү Сары Өзөн. Оюн тууралуу да кенен токтоло кетпейсиз. Оюн тууралуу айтып кетсек, оюн жакшы болду, Кудайга шүгүр. Бардык кыргыз элин Нуруз майрамын куттуктайм. Ошондой эле биздин Көкөр Федерациянын президенти Дастан Байкеге ыраазычылык ушу командадагы балдарды, аттардын баарын чогултуп, жетектеп жүргөн Дастан Байкеге чоң рахмат айтабыз. Рахмат, жеңишиңер кут болсун.